Саламатсызбы? Региондо Абалким авторлык программасы. Кыргызстанда акыркы кездери 30 жылдан бери чогулуп отуруп, өлкөбүздү мүмкүн болушунча сазга батырып, элибиз өзүнчө бир бөлөк, мамлекет өзүнчө бир бөлөккө айланып калгандай шарттагы абал өзгөрө баштаганын көрүп турабыз. Мисалы, чегара маселесинин буга чейин эл тарабынан канчалык күйүп-бышып, күн алыс маселе жаралып жатканынан тажап, кой ушул чегарада жашабай эле коеюнчу деп шаар жака көчүп кеткен мекендештерибиз да аз эмес болчу. Мамлекет чегара чечилип жатат, сүйлөшүп атабыз деп 30 жыл убакыт өткөрдү. Бирок чекит коюлбай, күн алыс маселе жаралып келди. Бүгүн эми Кудайым буйрса, кыргыз-өзбек чегарасы 100%га чечилди. Ортодо эч кандай талаштуу аймак деген түшүнүк калган жок. Мындай жыйынтык алгач президент Садыр Жапаровдун Ташкентке жасаган визити, андан соң ушул апта ичинде Өзбекстанга барып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин аракеттеринин улам болгонун баарыбыз көрүп, билип, угуп турабыз. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы келишимдердин жыйынтыгы тууралуу кыскача түшүнүктүү кылып айта турган болсок, Орто Токой суу сактагычынын эсебинен Алабука районундагы Көксерек айылы 105 гектар жер, Баястан участогунда 212 гектар, Карабелес айылында 25 гектар жер, Кара Суу районундагы Акташ участогунда 100 гектар жер бизге жазылды. Үңкүр тоо толугу менен бизде калды. Гавасай айылында бир нече жолу ок атылып, ызы чуу болгонун билесиз да. Эми бул айылда Кыргызстанда кала турган болду. Жалпылап алганда Камчыбек Ташиев 8000 гектар жер Кыргызстанга өткөнүн билдирди. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы талаштуу маселе болуп, узак жылдан бери чечилбей келе жаткан Кемпирабад суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын аймагы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашты. Өзбек-кыргыз чегарасында эч кандай талаштуу жер калган жок. Баары бүттү. Баягы сүйлөшүүлөр оор болду, жеңил болду деп айтыш кыйын, бирок жеңил сүйлөшүүлөр эч качан болбойт. 2 күндүк талаш тартыштан кийин, өйдөлүйдөн кийин ушул жерден бизге 8000 гектар жер биз жака жазылды. Кемпирабад водохранилищеси, урматтуу журналисттер, территориясы болгону 5735 гектар болчу. Ушу приблизительно, мен бир аз адашып калышым мүмкүн. 5735 гектар болчу, так? Ошону бул деген 908ге караганда, по горизонтали деп коет, 908ге караганда 5737 гектарды ээлейт эле, так? Эми 906 эмес, 904 эмес, 900 менен эмес описать эттик. 900 менен описать эткенде территория, водохранилище территориясы кыскарды, суунун территориясы кыскарды. Анан ошол жерден 1300 гектар жер Кыргызстанга өттү дагы. Ошондо 5700дөн 1300 алса, 4400 гектар жер суунун үстүндө калды. Бирок Өзбек тарап бизге ушуга чейин 1973 жылы бизге компенсация катары 4100 гектар жерди уже берген. Демек 300 гектар жер бизге компенсация бериш керек дагы. Бирок ошол 300 гектар жердин ордуна Кудай буйрса как компенсация биз 1000 гектар жерди алдык. Мына өзгөн Сузак район жерлерине. Эми мындан ары суу жээкке чейин чыкпайт. 900дөн көтөрүлбөйт. Жээктен бир приблизительно мына такташат, бир 2 километр иш жакка кирди. Ошол эле мезгилде сууга граждандар, биздин кыргыз граждандары доступ алат, кирет, сууну пайдаланат, малын сугарат, ал жерден суу алса болот, балык тутса болот. Алар өз тарабынан мурдагыдай кылып баягы водизированный жанагы охранный катерлер жүрбөйт. Анан алар ограждение койбойт суунун чегесине келбей турсын. То есть со стороны Кыргызстана будет полнейший доступ к воде. Сокто, урматтуу туугандар, сокто боюнча айтып атышпадыбы, жанагы коридор, тагын тияк биякта эч кандай коридор жок ал жерде. Ал жерде мына эмени кайтпас жана өтүкчү постору ачылат. Ал жерде адамдар гана жүрөт, жеңил автомашиналар жүрөт, жана микроавтобустар жүрөт. 20га чейинки баягы посадочный мест менен. Вот и все.
Ошентип жалпысынан 25 мартта Ташкентте өткөн эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө мурдатан талаштуу болуп келген тилкелердин баары чечилди. Тиешелүү протоколго эки тараптуу өкмөттүк делегациялардын жетекчилери кол койгон. Протоколду эки өлкөнүн президенттери 3 ай ичинде карап, кол коюшкан соң күчүнө кирет. Бул аралыкта маселенин үстүндө жергиликтүү бийлик, мамлекеттик каттоо жана кадастр кызматтары иштешет. Жергиликтүү элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Ал эми Тажикстан боюнча болсо, абал азырынча бир аз башкачараак шартта турат. Тажик тарапка ойлонуу үчүн Кыргызстан тараптан 2 сунуш берилгенин УКМК төрагасы ачыктады. Тажикстан менен туура маселелер али чечиле элек. Тажикстанда негизги маселелердин бири бул анклав Варух болуп атат. Муну ачык айтышыбыз керек. Анклав Варух боюнча биз Тажикстанга өзүбүздүн эки өзүбүздүн сунушубузду бердик. Эки сунушубузду бердик. Биринчи сунушубуз ушул анклавды биз мыйзамдуу турду ченейбиз. Границасын ченеп токтотобуз. Анклав өспөйт мындан ары. Границасын ченеп токтотобуз дагы, бирок анклавка өзүбүздүн территориябыздан пайдалануу үчүн гана чтобы кирип чыгыш үчүн жол беребиз. Аксайды айланып өтө турган, Аксайды айланып Варухка кире турган. Так? Эгер алардын ошо тегерегин чечсек, бул биринчи сунушубуз. Экинчи сунушубуз, урматтуу журналисттер, андан дагы катуураак, биз анклав Варухту алмаштырганга даярбыз. Ушу Варухту бизге таштаса 12.300 гектар бекен, ушун тегерегинде 12.000 гектардын тегерегинде жер. Биз 12.000 гектар жерди Лейлек районунун башка жерлеринен, Баткен районунун башка жерлеринен берүүгө даярбыз. Жана ал жерлерди каерде берсек болот деген переченди дагы биз берип койдук. Бирок азырга чейин Тажик тараптан бизге жооп келе элек. Анклавды чечсек, калаган вопростор чечилет, Кудайга. Эми бул аракеттерди туура көрүп, эртеликке чакыры ушул чегара маселеси чечилет экен да деп кубаттап, мамлекетибиз эми чегара проблемасынан арылып, өнүгүүгө жол алып, экономика менен алектенүүгө киришет турбайбы деген калың элибиз бар. Бирок ошол эле учурда адаттагыдай эле бул келишимдерди туура эмес көрүп, элге патриот адамдын ролун ойноп, башын айлантууга аракет кылгандар да жок эмес. Карап көрсөңүз, ошол антиш керек эле, мынтиш керек эле деп бүгүн чегара боюнча экспертке айланган кишилер, аларды ушинтип сүйлө деп буйрук берип жаткан кожоюндары ушул 30 жылдан бери мамлекеттик жогорку кызматтарда бийлик башында алмак-салмак кезектешип, бийликти атасынан мураска алгандай эле айланып, креслодо отурушкан. Бирок анда неге ушул Өзбекстан же Тажикстан менен бир мунасага келип, маселени чечишкен эмес экени кызык. Бүгүн эми колунда бийлиги жок калганда мээлери иштеп, элди журтту чегараны ойлоп калышканына таң каласың. Ал эмес керек болсо ошол чегара үчүн деп бөлүнгөн зымдарды дагы уурдап сатып, миллиондогон акчаларды оозуна батышынча жеп, контрабанданы суткасына 24 саат бою өткөрүп, миллиондогон доллар пайда көрүп, доля алып отургандар бүгүн эми чегара маселеси чечилип жаткан күндө кантип акыл үйрөткөнгө беттери чыдап жатат болду экен деп кыжырданып тургандырсыз. Мамлекеттик чегараны чечүү иши канчалык оор жана жоопкерчиликтүү экенин эске алганда, бүгүнкү президент менен УКМК башчысынын аракетине акыл эстүү адам оң баа берери талашсыз. Мамлекеттик чегараны эмес, өзүнүн үй бүлөсүнүн маселесин кыйратып чече албаган кээ бир адамдардын түшүнүп-түшүнбөй эле ар кандай сөз чыгарып жатканын карап туруп, зээнин кейиби койбойт. Бирок тетирик адам таштагысы келгендерге көңүл бурбастан, кыргыз элибиз бир муштумдай бекем, ынтымактуу, биримдиктүү эл экенибизди унутпастан, алга жылганга келечек алдында милдеттүүбүз. Бул жерден да саясат кылып ойноймун деген саясатчыларыбызга болсо бир гана нерсени айтышыбыз мүмкүн. Бул маселеде өзүңөргө саясий упай топтоо үчүн мамлекетибизди колдонуу планыңардан кайткыла. Анткени бул маселе андай оюн кыла турган нерсе эмес. Оюндан от чыгат деген түшүнүк дал ушул абалга толугу менен дал келет. Кыргызстандын бүгүнкү бийлигинин чегара маселесин чечиши жана берки оюнчу саясатчылардын кылыктары тууралуу эл аралык эксперттердин биринин пикири менен бул жолку берүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Саламатта калыңыз. Это просто прорыв. Это действительно прорыв. Это значительное событие вообще в истории нынешней постсоветской Центральной Азии. Это действительно так. Обратил бы внимание, что это произошло в первые же месяцы после прихода к власти в Киргизстане нового руководства, нового президента, и в том числе сделано это, в общем, при участии, наверное, второго лица в нынешнем кыргызстанском руководстве, председателя ГКНБ Камчебека Ташиева, который фактически является, так сказать, вторым думвиром в этом тандеме, ныне властным. То есть фактор Садыра Джапарова и Ташиева все-таки возыграл свой эффект, возымел? Безусловно, безусловно. Обе стороны пошли друг другу на уступки, обменялись равнозначными территориями, но в Кыргызстане уже говорят, мол, спорные участки разделили несправедливо. Вот не станут ли подобные разговоры к эскалации нового конфликта на границе? Есть возможность, что будут предприняты попытки сорвать или, так сказать, торпедировать эти договоренности, тем более, что их еще нужно пройти через правительство и ратификацию, и подписание президентами. И я боюсь, что это начнется именно в Кыргызстане. К сожалению, местные киргизские лидеры, да и вообще киргизские политики отличаются тем, что они используют любую возможность, чтобы натянуть на себя одеяло и демонстрировать из себя главных патриотов страны, что обычно приводит к серьезным потрясениям и испорченным отношениям с соседями. Я бы призвал этих политиков воздержаться от такого рода выступлений, иначе будет хуже всем.